спорт оюндарынын ичинен өзүнүн кооз ыкмалары менен айырмаланган бул албетте дзюдо. Мына ушул дзюдо Кыргыз Республикасына кандай өнүгүп жатат жана спортчуларыбыз бул спорттун алкагында кандай ийгиликтерди жаратууда деген теманын алкагында бүгүнкү чыгарылышыбызда сөз кылабыз. Ачык Азия кубогунда 20га жакын мамлекеттер деп келишин күтүүдөбүз. Анткени бала өз маңдай тери менен ошол весовой категорияда өзүнүн весовой категориясына олимпиадага чейин улам бул дүйнөлүк гран-при, гранд-слам үлгүсүндөгү турнирлерге жана өзүнүн континенталдык турнирлерине барып бай кеч болду. Өспүрүмдөр, жаштар арасында дзюдо менен машыгып жүргөн спортчуларыбыз көпчүлүк учурда баягы орто окуу жайын бүткөндөн кийин спортту таштап койгон учурлар көп кездешет да. Мына ушул өспүрүмдөрүбүздү чоңдор арасына кошуу максаты үчүн кандай иштерди алып барып жатасыздар? Бул деги эле бул федерация дзюдонун маселеси эмес, бул Кыргызстандын маселеси. Ошол эле бала 16-18ге чыгат, 20га чыгат. Ата-энеси айтат, сен үйлөнүшүң керек, бизди багышың керек деп. Ошол эки жакшы таланттуу балдар ошол каражаттын эсебинен спортту таштап кетип атат да.